Кыялымдагы Кыргызстан Жалал-Абад 2026 жаштар форуму бүгүн экинчи күнү Манас шаарында уланууда. Билимдүү жаштарга колдоо көрсөтүү башкы максат. Иш-чаранын алкагында бизнес форумда бар, ишкердик менен өлкөгө салым кошуу изги тилек. Урматтуу форумдун катышуучулары, кече биз 80 түп көчөт отургузуп, келечекке жашыл аманат калтырдык. Ал эми бүгүн бул жыйын залында сиздердин интеллектуалдык идеяларыңыздар, стратегиялык сунуштарыңыздар талкууланат. Бизге сиздердин кыялымдагы Кыргызстан кандай болушу керектигин тууралуу оюңуздарды абдан маанилүү. Биздин Манас шаары дагы заманбап санариптешкен жана жаштар үчүн ыңгайлуу шаарга айлануу жолунда. Бул жолдо сиздер сыяктуу креативдүү ойлонгон жаштардын салымы биз үчүн аба менен суудай зарыл. Иш-чаранын биринчи күнү кечээ Манас стелласынын айланасында 80 түп көчөт тегилди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жаштарга ар кандай кесипке багыт берилди. Манас шаарында өткөрүлүп жаткан Кыялымдагы Кыргызстан Жалал-Абад 2026 жаштар форуму биздин шаарыбызда өтүп жатканына абдан кубанычтабыз. Анткени бул иш-чара жаңы идеяларды, жаңы демилгелерди алып келип, жаштардын потенциалын ачууга чоң өбөлгө түзүп жатат. Бул жерде аябай көп санда жаш лидерлер катышып отурат. Бүгүнкү форумда 7 дубандын демилгелүү жаштары бир аянтчага чогулуп турат. Бул демилгени колго алган жалпы уюштуруучуларга Манас шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Өлкөдө билимдүү жаштар арбын, аларга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү багыт берип, биргеликте иш алып барчу мезгил келди. Жаштар жаңы өлкөнү куруп, жаркын келечекке жигердүү кадам таштап келишүүдө. Андыктан аларга багыт берип, биргеликте жаңы көз карашты жаратуу башкы максат. Бул иш-чараны жаштар кыймыл түзүп жатат. Биз Евразия Кыргызстан буга колдоо көрсөтүп, ошо мындай форум Скөлдө болуп өткөн былтыр, андан кийин Бишкек шаарында болду, мына бүгүн болсо ошо Манас шаарында өтүп жатат. Негизги максат бул жаштардын башын бириктирип, жаштарга бир дем, күч, мотивация берүү. Бүгүн бул жаштар Кыргызстандын келечеги, жаштар Кыргызстанда 30-тан ашык пайызды түзүшөт. Бүгүнкү менин Кыялымдагы Кыргызстан форуму өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Жаштар өздөрүн активдүү көрсөтүп жатышат, жаңы волонтерлор өздөрүн өтө активдүү катышып. Демилгелүү жаштардын аракети өнүккөн өлкөнү түптөйт. Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен республикалык деңгээлде өткөрүлөрү максатталып турат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.